Бул деген Байтик айылы. Мо Passаттын ээси келип, рюкзак келип ойноп келатып, Одиссейди суу салыптыр. Мындай баштап аткан экен. Сиздин эмне болот? Айлашылык. Макай келип, мо Одиссейди суу салган. Honda Odyssey менен Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаалар катышкан жол кырсыгынын видеосун бизге окуянын күбөсү жөнөткөн. Анын айтымында Аламүдүн районуна караштуу Байтик айылында өз багыты менен келаткан Odysseyди Passаттын айдоочусу капталына сүзүп салган. Натыйжада соккудан Odysseyдин айдоочусу рулду башкара албай жол четиндеги бордюрга кадалып, аз жерден ала салып кетейин деген. По-любому бүтөмө, биз көтөрүп берели, милиция жабалы силер. Үмүт менен болот. Таң атсынчы байкеши. Таң атканда эмес Мен бар, иштим бар. Байке, азыр пострадавший бар, эч ким эчтеке кыла албайт байке. Пострадавший бар. Биз жабасыз. Кимге экинчи неме кылып жетишип, эктегеден качкан жок. Эч болот. Каяка эметке жатасың да? Ой, Видеодо байкалгандай болжолдуу мас болушу мүмкүн делинген Passаттын айдоочусу кырсык болгон жерден качып кетүүгө аракеттениптир. Кийинчерээк ал жергиликтүү жакын тааныштарын чакырып, аларда жабырлануучу тарапка басым жасап, окуянын себепкерин жоопкерчиликтен качып кетүүсүнүн амалдарын көрүшкөн. Экиге бөлүнүп жаатташкан тараптардын чыры Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн кызматкерлери барганда гана басаңдап, айдоочулар наркологиялык борборго алынып келинген. Биздин программанын кызматкерлери барган маалда инспектор эки айдоочуну тең текшерүүдөн өткөрүп, медициналык тыянактарын чыгартып коюптур. Күбөлөр айткандай эле Passаттын айдоочусу спирт ичимдигин ичип алгандыгы тастыкталган. Не болду? Мен гана. Ким? Мен Жок, тиди водитель чакырып атам. Водитель канат чакырып атам. канат мен. Сен капарлар. Роуду барлар, роуду. Кайсы роуду? Аламединскийге. Алабыз көрсө. Байтик айылынын башынан жол кырсыгы капталды. Барганда. Азыр мына Иманган Марат жана бул жигит экөө жол кырсыгына эки автоунун айдоочулары азыр мына наркологический центрден ичимдик ичкен берки айдоочунуку тастыкталды. Бул киши соо азыр робуду карабыз, түшүнүктөрүн алып, анан кийин тергөөчүгө өткөрүп беребиз. Эмне болуп кызычы болуп кеттиң ал жакта? Эч ким жок болчу, мен жалгыз дытып болгондо. Водитель түшө калып машинасын айдаганга аракет кылды, мен барып ключун жууп алып, андан чыгып алып жөө качты. Мен барып кармасам, мен төшкө чапкылап, ургулап, сен кимсиң, мен бул айылдан болом деп ошон мага каршылык көрсөттү. Анан инспекторлор кече араң кырмап турдум. Жол кырсыгына себепкер болгон мас айдоочу жүзүн катып тааныштарынын унаасына бекинип алганы менен анын бир тууганы болом деген жигит жабырлануучу тарапка келтирилген материалдык чыгымдарды толугу менен калыбына келтирип беребиз деген убадасын айтты. Встречный келип сүзөтпөй. Мен барып кардан сымалап барып бордюрга чыгып алдым, обочка. Башка жабырлануучулар жокпу? Жок, алып. Жаракат алгандар эч кимде бар? булар кандай азыр ооруп атабы? Олар эмне ооруп Шок жасаган. как раз удар ушак жактан болуп калды мо. Өтө катуу талкаланды го машина, э? Бир капталды. Бул акыбал жакшы эле, бул жаракат алган жокпу? Туугандар барбы машина? Сизби? Нормально, эчтеке болот. Ден соолугу жакшы элеби? Жакшы эле. Азырчы бул жигиттер аны күнөөлөп койду. Жок тартпайт, өзүнөн уруш келип турат. Эми айырсам мен жок. Сиз айтып Жок, атасыз. сиз атыңыз ким? Агрессивный болду. Аскат мен атым. Аскат акес. Бул жигиттер аны күнөөлөп атпайбы? Мүмкүн ал күнөөсү жок. Мен сурап койбоймунбу? Болду, ал өзү агрессивный, өзү не состояние азыр. Жөн тибеле болчу, тартпай. Ошону сурап койбойлубу? Эми сурабай эле кой, болду да, болду. Всё. Осознанно все болду. Түшүнүктүү. Эми анын деле акыбалын түшүнүп турабыз. Барып эркек туткайм, эркек болгондо эне. Бирок эртең кийин эфирден көрүп анан менден сурабай эле булардан чыгарып коюптур деген пикир болот да. Ошон үчүн сурап атам менчи. Нормально. Не болуп тур бул? Өзүнөз кесип салып тур, э? Мен милициядан болом. 550
Сол колунун билеги канга чыланып жаткан адам болжол менен түнкү саат 3-4 чамасында Бишкектин Кулиев жана Павлов көчөлөрүндө өз өмүрүн кыюуга аракеттениптир. Аны ошол тегеректеги аймактарга жүргүнчү ташуучу таксисттер көрүп, милиция менен тез жардамды чакырткан. Çaldım bazı gel adam. Көргөндөр барбы эле жактарда? Ne oldu? Ha, siz maşinada bolay? Ben şunun içinde yattım da. Nemenin uğraştı maşinanızda? Bilmem teyok bu gibi yerinde yattım. Teyok. Жерде жата алыпты. Ошондо эле кесиптен калды. Şu gibi. Mon teyok. Bütün yeri teyok. Жат. Машина болғанда ошо колмен Öteki, ben tanıya aldım. İsim benim ise Gülbek. Gülbek oldu. Gülbek oldu aslanı. Yaşınız kaçta bayke? Кийинчерээк чакыртылган дарыгерлер да жетип келип, өзүнүн билегин кескилеп, бул дүйнө менен коштошкусу келген адамга медициналык жардамдарын берип, аны ооруканага алып кетти. Ким бар жанымда ешким? Мен жардам. Любой кийимин төлөп берем. Любой скорға мен ақсырылып құлам. Алтын самаш. Любой Şöyle bayke siz götür. Ya bayke. Ya bayke. Aldap sağ ol. Aldap salam. Aldap sağ ol. Anne beni uğrattı. Kaz koyuyor. Yok. Beni uğrattı. Canaklı? Cenazesi ben dokundu ya. Çünkü 2'den beri maşine turaptı. İçinde kişiler ruhsat kaptır. Muzikası. Шаардык мобилдик батальонунун кызматкерлери кичи райондордун бириндеги кабат үйлөрдүн жанында унаадан катуу музыка чыгып жатат деген билдирүүнү териштирүү үчүн баратышат. Никого нет в машине? Кабат үйдүн жашоочусу 102 номери аркылуу милицияга кабарлагандай эле короодо токтоп турган ээси жок унаанын салонунан музыканын үнү чыгып жатыптыр. Пустая машина.
Эшиктери бек турган унаанын ээсин табуу тартип сакчылары үчүн көп деле кыйынга турган жок. Кошуналарына акысыз музыка коюп берген адам унаа токтотулган жерге жанаша жайгашкан батирдин жашоочусу болуп чыкты. Айтымында ал өзү да үнү катуу чыккан музыканы уккан, бирок сыртка чыгып текшерген эмес. Фит сиздикиби? Ак машина. Ушу кечүүдөн бери ойноп окшойт музыкасы. Көчөттөн бери? Жок. Сиздики эмес бул, Качеринки дейт го бул машина. Кимдики бул? Меники да. Ого, бирөө билгенби? Ешким билбептир, жабык турбой бул жактан. Күнгө 2ден бери ойноп атып, бияктын кошуналарыңыз жалып жазат. О, меники да бек. Чумайда ашпайсың. Мақон жашты тоткон турат. Ушунтукта калтырып коюңуз. Аттыңызбы? Ушунтукта калтырып коюңуз. Дарбин. Күнгө 2ден бери ойноп атат экен. Жок, бек, реально му мақон. Жашты тоткон окшойт, кечөнү жашты. Анда флешка. Аккумулятордон өчүп салбайт элең. Өзүңүз деле угуп жаткан турбайсызбы, бирөөнү ойноп атат? Мен эметкенде түндө билингенде, бирөөлөр келип отуруп атканда колумда берген. Үн музыканы үнсүз деле угуп аткансыз, Бир жолу угулганда анан кетип калышты деп аткам да. Ошо түндө угулуп турду. Да, пожалуйста, извините. Просто мен кечен эртеле келгем, братан, сиздечи. 10до келгем да. 10до келгенде, братан, серьезно элечи. Ондон бери иштеп турабы ошондо? Жок, 10до келгем. Анан түндө бирөө уктатканда угулду да, мен өчүрүп кеткем да, билем да. Брат, сын кечирле. Ата өзүм кечен жумуштан келе чыгып эле келгем да. Жакшы эле келдиңиз беле? Ооба, беки ичпейм муну. Үйүңүздө эшигиңди өзүңүз ачтыңыз беле? Жок, ачкан эмес, муну бек болчун бул. Сиз кантип кирип келдиңер таң калып атам. Жок, ти аркы эшиктичи. Ким ачып берди эле? Биринчи ачып берген. Сол ачып берди. Меңиз Каяк экен бул? үйүнүн эшигинин сыртында салып турду. Көзү келди беле үйгө? Жок эми да. Музыка угулуп аттыбы сизге да? Ушуну иштеп туруптур да. Силер машина иштеп турдуңар, кошуналар күнгө 2ден бери ойноп атып. Эртең алты милиция берди азыр. Постоянно ойноп жатты. Жыйынтыгында жакынкы кошуналардын түн уйкусун бузган унаанын ээси кечирим сурап, мындай көрүнүштөр кайталанбайт деген убадасын берди. Мейле, кечирме. Убери руки от моего ребенка! Убери руки, я еще раз сказала! Руки свои убрал! Руки свои убрал от моего ребенка! Руки свои убрал! От моего ребенка! Руки убрал! И мы будем здесь сидеть до адвоката! До адвоката, пока придет! Тише, убери руки свои еще! Вот! Все, нет! Руки свои на пол! Все, заткнулся! Она хочет тут с мамой, заткнулся, все! Вышел отсюда! Вышел! Ты меня, сука, посадил с ребенком! Вышел отсюда! А? Ты че, сука, Ты посадил меня, сука! Лена! Посадил! Туңгуч Кичи районундагы аймактык милиция бөлүмчөсүнүн темир торунун төрүнө отуруп алган аялдарды коомдук тартипти бузган үчүн кармап келишкен. Мас абалындагы албууттанган аялдар алгач аймактык тескөөчүгө баш ийбей каршылык көрсөтүп, бир топ эле өздөрүнүн мүнөздөрүн көрсөтүшкөн. Аларды айыпка тартуу үчүн бөлүмчөгө алып келгенде өздөрү менен кошо ээрчитип жүргөн жашы жете эле кичинекей кызын да кошо камоосун талап кылып, темир тордун ичине кирип отуруп алышыптыр. Жаныша, знаете, да? Мама, пойдем.
На эту машину. Нет, нет, нет. Я с мамой хочу. Я с мамой хочу. Не надо. Блин, сюда, дай ты! Ты, садись, хорошо, ты. Руку свои нахуй брал, я ж синяки потом сниму, ты дебила. Я синяки потом сниму, нет, сяду, нет, я не сяду, нет. Мама, я Лен, иди куда? я сниму, еще раз сказала, я не сяду. Лен, иди Мама, сюда. я куда? Нет, твоя... Мама, ну Я все побоюсь. Иди Ажаан аялдардын ар бир сөзү акылга сыйгыз, эфирдин этикасына туура келбеген сөздөр болгондуктан тартылган видеолордун үнүн алып салууга туура келди. Аялдар андан ары мастыкты аныктоочу борборго жеткирилип, ал жайдан да тынчтанышпай болгон жаман сапаттарынын баарын көрсөтүп берүүгө үлгүрдү. Налоги нас не сняли, нас, блядь, ничего нам не сняли, ничего не себе написали, просто вывели. Чего себя ведешь как дура? В смысле? Ты себя нормально веди. Качан гана наркологдордун бөлмөсүнө бейбаш аялдардын биринин күйөөсү кирип келгенде бир азга тынчый түшүштү. Закрой свой. Я что, ты знаешь, я отдавала, она сама Катрин. Рот свой закрой. Меня анализ не сделали. Пойдем, Лена. Нет. Не усугубляй. Нет. Вы что-то подписали, я не пойду. Вот так они обращаются? Пошли. Наркологдор аларга карата кебетесине жана аралыктан келген спирт ичимдигинин жытына карап эле мас деген тыянагын чыгарып берген. Жанатан бери энесинин ар бир кыймылына, сүйлөгөн сөздөрүнө баам салып отурган кичинекей кыз атасы менен ээрчишип кетсе, эки бейбаш андан ары милиция бөлүмүнө жеткирилди. Сигарету мне дай. Өздөрүн көзөмөлдөй албаган немелер милиция бөлүмүнөн да ар кайсыны сүйлөп, чөнтөк телефонумду жана кулагымдагы сөйкөмдү уурдап алдыңар деп тартип сакчыларына жалаа жаап баштады. Лен, иди сюда. Лен, иди сюда, как хватали, иди сюда. То что чего не хватает? Сигареты, ой, сережки не хватает. Да нет, я сейчас разденусь, подожди, сейчас покажу. Вот смотри, вот у меня завтра будет побой вот. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Ну ладно, сегодня нету, ладно, хер с ним нету. Вот было 2 сережки, осталась 1 сережка. Был телефон? Телефон украли. Нету телефона. Украли телефон. Они меня как хапали, нету телефона. Ищи телефон. Ищи. Аялдарга күбөлөрдүн катышуусунда өздүк кароо жүргүзгөн маалда биринин койнунан аймактык милиция бөлүмчөсүнүн каттоо китеби табылды. Айтымында кимдер каттоого алынганын окуп көрүү үчүн журналды ызы чуудан пайдаланып катып алган экен. Тунгуча, где в УПМ сидели, да? Оттуда украли. Что, я его не крала? А откуда у вас там? Я его просто достала, а он мне в руках был. Я достала, чтобы показать, да, кто, чего там, как и чего было записано. И на А вы каких знаете, основаниях? что здесь все прошнуровано, пронумеровано, с печатью? Нет, Здесь я... очень важные документы есть. Вы знаете? Потому Вы что знаете? нас привезли Вы непонятно знаете об куда, этом? оттуда я забрала, потому что нас не... Это считается кража госимущества. Почему это временный изъят? На каком основании? Я понять не могу. Пойдем. Пойдем. Аягында Ажаан аялдарга карата мыйзамда көрсөтүлгөн майда бейбаштык беренеси боюнча материалдар чогултулуп, нөөмөт бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Хорошо.
Конечно, хорошо. Биз кызмат өтөө учурунда Туңгуш кичи микрорайонуна жайгашкан аялдамадан 2 славян улутундагы 2 кыз урушуп сөгүшүп жаттыр. Биз барсак, милиция кызматкерлерин оозга алгыс сөздөр менен сөгүнүп сагынып, каршылык көрсөтүп, биз ошол замат эле 364-берене негизинде Октябрь районунун нөөмөт бөлүмүнө алып келип, убактылуу жайга камалды.